Merimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо, даңаза Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө жана сахабаларына да болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амансыздарбы, сүйүктүү бир туугандарым? Кармаган орозоңуздарды, жаңыдан кармай турган орозоңуздарды да Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бүгүнкү сиздер менен азын-оолак баарлашып сүйлөшө турган сабагыбыздын темасы кечээге эле конок күтүүнүн фазилети, сооптору, анын эреже, адеп, тартиптери жөнүндө улантып бүтүрөбүз. Конок күтүүдөгү дагы бир эреже, ар бир үй ээси ар кандай коноктойт. Бирөөлөр коноктогондо дасторконго Аллах тыйган арак, арам нерселерди коюу менен коноктойт. Бирөөлөр орто, бирөөлөр төмөн, бирөөлөр өтө аша чаап дасторкон жаят. Эң негизгиси исламдын көрсөткөн көрсөтмөсү арам нерсе болбосун. Чектен чыгып кетпесин. Андыктан сиздин дасторконуңузга ал-атқия, такыбалар келсин. Бузукулар, арак ичкендер, уурулар эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Ла тусахиб илля муъмина, ва ла я'кул таамак илля тaqi." Достошом десең, анда чыныгы муъмин менен достош. Достошом десең, чыныгы муъмин менен достош. Сага дос болууга татыктуу ал чыныгы муъмин гана. Муъмин сени эч качан таштап кетпейт. Эч качан уят кылбайт. Эч качан жалган сүйлөбөйт. Сен да кимдир бирөөгө татыктуу дос болом десең, анда сен жүрөгүңдөгү ыйманыңа назар сал. Сен ага дос болууга татыктуусуңбу? Экинчиси, "Вала я'кул таамак илля тaqi." Сенин дасторконуңдан такыба инсандар гана тамактансын. Бул дегени, такыба инсандарды коноктосоң, эч качан күйбөйсүң. Эч качан күйбөйсүң. Сооп аласың. Жыйынтыгында эртең бейиштик болосуң. Ыйманың мисалы тереңдейт. Ошол үчүн Абу Хурайра мындай деди: "Шарру таам таамул валима. Юд'a лахул агния ва ятракул фуқара." Байлар чакырылып, кедейлер чакырылбай калган той дасторкону Алланын алдындагы эң жаман жийиркеничтүү дасторкон. Качан болбосун байларды чакырып, сыйлуу адамдарды, мансаптуу, акчалуу адамдарды тойго чакырабыз да көпчүлүк учурда. Бирок эч качан ушу той өткөргөндө карыялар үйүнөн бир-эки үстөлгө, бир-эки орундук, мисалы 10, 12 же 20 адамга бир орун берели. Балдар үйүнөн дагы жесирлерге, мүмкүнчүлүк чектелген мунжуларга, майыптарга дагы бир орун берели деген ой жок да. Мен жакында интернет желелеринен Ош областында, Ош шаарында болгон бир ооз ачарды көрүп калдым. Жалаң тазалыкта иштеген, көчө шыпырып, көчө тазалап жүргөндөрдүн баарын бир ресторанга чакырып, ооз ачар бериптир кимдир бирөө. Ушунчалык сүйүндүм. Мен көптөн бери көксөп, ниет кылып жүргөндү кимдир бирөө жүзөгө ашырыптыр да. Мен ошондойду самайт элем. Колумдан келсе ошолор бир чакырып, бир ооз ачар берсем деп. Анткени алар чыныгы муктаждар. Чыныгы таза инсандар ошолор. Анткени биз кирдеткен нерсени алар тазартып берүүчү инсандар да. Үй ээсине жүктөлгөн дагы бир адеп, коноктоочуга жүктөлгөн дагы бир адеп, хусну истикбал ад-дайф. Үйүнө келген конокту кызуу күтүп алуу.
жылмайып күтүп алуу бул пайгамбар үйрөткөн, ислам дини үйрөткөн эң мыкты мүнөздөрдүн бири. Сөз түрдө үйгө келген конокко кашка тишин көрсөтүп жылмаюу менен күтүп алуу ал пайгамбар үйрөткөн адеп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Абдул Кайс деген уруудан бир элчилер келди, бир топ адамдар келди. Ал элчилердин арасында мусулман эместер да бар эле. Чын. Пайгамбар мархабан бил вафтиллазина жау гайра хазая вала надама. Биздин үйгө өкүнүч, коркунуч, бале алып келбей, эң мыкты сый урмат менен келген коноктор куш келипсиздер деп күтүп алды пайгамбарыбыз. Үйгө келе жаткан адамдын дагы жүрөгүн ушунчалык болкулдатып күтүп алуунун өзү ал пайгамбар үйрөткөн мүнөз. Карабайсызбы? Үйгө келген конокту берекелүү келдиңер, үйгө силер береке алып келдиңер, бакыт алып келдиңер, сый алып келдиңер деп күтүп алуунун өзү пайгамбар үйрөткөн адептердин бири. Андан кийин гана үйгө келген конок тамагын жеп бүткөндөн кийин үй ээсине ыраазычылыгын билдирүү жана алакан жай бата кылганда үй ээси ыраазы боло турган деңгээлде. Үй ээси ыраазы боло турган деңгээлде анын жүрөк кылдарын кытыгылап кайсы бир нерсеге муктаж болуп турганын алдын ала сезип, сөз түрдө ошол нерселерди сөзүнө дубасына кошуп өтүү ал коноктун милдети. Коноктун милдети. Инсан бир канча нерседен кур эмес. Мисалы, карызга батып калыш ыктымал, же үй бүлө мүчөлөрү, же болсо ошол тууган уругунан, же бир туугандардын кимдир бирөөсү жабыркап ооруп турган болушу мүмкүн. Же болсо кимдир бирөө баласыз, балалуу бол элек, жана башка ушундай. Ошолордун баарын сыдырып, жашынакай кылып дубасына кошуп өтүүнүн өзү ал конок болгон инсанга милдет. Мисалы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Сауд ибн Убадага берген дуасын ушундай деди. Дуа кылгандан кийин пайгамбар жеп бүткөндөн кийин пайгамбар дуасына мындай деди. Афтара индакумус саимун. Бүгүн силердин дасторконуңарда орозо туткан адамдар оз ачты. Ва акла таамакумул абрар. Бүгүн силердин дасторконуңардан эң мыкты инсандар оозданышты. Ва саллат алайкумул малаика. Бүгүн силерге периштелер да дуа кылышты деди. Ушинде пайгамбар дуа берди да. Сөзсүз түрдө ушинтип дуа кылың. Бирок акала таамакумул абрар, силердин алдыңарда бүгүн эң мыкты инсандар тамактанды дегенди сиз кошпой эле коюң. Анткени пайгамбар ушинтип айтты. Пайгамбар эң мыкты инсан да. Биз жөн гана эгерде бирөө ооз ачарга чакырса, бүгүн силердин дасторконуңардан орозо туткандар ооз ачышты. Силерге периштелер дуа кылышты. Аллах таалам тилегиңерди орундатсын. Ооруңарга шифа берсин, ырыскыңарга береке берсин, өмүрүңөрдү узун кылсын, дасторконуңарды мындан да бекем жайыл дасторкон кылып берекелүү кылсын деп дуа берүү ал конок болгон инсандын милдети ушинтип дуа кылуу. Бирок бир нерсени унутпоо керек. Сөзсүз түрдө конокко келген инсан күнүн эсептеп белгилеп алсын. Ислам дини көрсөткөн тагыраагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам белгилеп өткөн күндөн өтүп кетпесин. Эң көбү ушул 3 күн конок болсун. Болбосо, муктаждыгы болбосо, бир күндөн кийин кайтсын. 3 күндөн ашык турбасын. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Ла яхиллу лаху ан ясвия инда. Ай юқима индаху хатта юхриджа. Эч качан конок үй ээсинин алдында аны ыңгайсыз абалга келтирип кое турган деңгээлде конок болуп отуруп албасын. Экинчи бир хадисте. Вала яхиллу лираджулин муслимин ан юқима инда ахиhi хатта ю'thima. Конок эч качан үй ээсинин үйүндө,
үй ээсин күнөөгө батыра турган деңгээлде отуруп албасын. Ошондо сахабалар, о Аллахтын элчиси, үйдүн ээсин кантип күнөөгө батырып коюшу мүмкүн конок деди. Пайгамбар айтты: "Юқиму индаху ва ла шай'a лаху яқрихи бих." Конок тура берет. Үй ээси ыңгайсызданып, анан ар кандай ойлорго барат. Эми муну коноктоо үчүн тияктан алып келип турсамбы, же муну алып турсамбы деп, ал жеңил желпини ойлоп, коноктун көңүлүн көтөрүү үчүн жаман ойлорго батып калбасын деп атат. Көрдүңүзбү, ошол үчүн конок болуп бир жерге барарда сөз түрдө даярданып, бир күн болобуз, кайтабыз, 2 күн болобуз, дароо кайтабыз деп сөз түрдө кайтсын. Анан дагы конок сөз түрдө үй ээсине белек алып алганы ылайыктуураак. Бирок үй ээсинин дасторконунан мурда берип коюшу бул сүннөткө ылайык. Үй ээсинин жайган дасторконунан мурдараак белек берип коюусу ал диндеги адебактылыктардын бири. Качан гана тамагын жеп бүткөндөн кийин бере турган болсо, анда ал жеген тамагына бериле турган төлөм катары кабыл алынып калат. Андыктан абайлаш керек. Бир табииндин Абу Хурайра радиаллаху таала анху жөнүндө айткан сөзү бар. Мен Мадинага келип 6 айча туруп калдым. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын ичинен Абу Хурайрадай конокко ылдам кызмат кылып, эң мыкты кичпейилдигин көрсөтүп, конокту деңгээлине жеткирип сыйлай турган Абу Хурайрадай сахабаны көрө албадым деген. Караң, Абу Хурайра радиаллаху таала анху болбосо өтө кедей сахаба. Үйүнө келген конокту ушунчалык сыйлап, 2 бутунун учунда туруп кызмат кылып, анын ыраазычылыгын алып узатып коет эле. Карабайсызбы, ушунчалык деңгээлге жеткен. Анан сыйлоо десе, конок сыйлоо десе, биз башкача түшүнөбүз. Кийинки сөзгө жакшылап көңүл буруң. Абу Айюб ал-Ансарини билесиздер. Абу Айюб ал-Ансарию Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды Мадинада 6 ай үйүндө коноктогон. Анткени пайгамбарыбыздын Мадинага алгач көчүп барганда үй жок эле албетте. Маккадан Мадинага хижрат кылып келгенде пайгамбарда үй болгон эмес. Сахабалар пайгамбарга үй салып, жубайларына жашнакай, туруктуу, татынакай шарттары менен үй салып бүткөнгө чейин пайгамбарыбыз Абу Айюб ал-Ансаринин үйүндө 6 айдай жашаган. Абу Айюб ал-Ансарию Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды Мадинада өз үйүндө 6 ай сыйлап коноктогон инсан. Пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага хижрат кылып келгенде пайгамбарыбыздын албетте Мадинада үй болгон эмес. Сахабалар пайгамбарга жубайларына ылайыктуу кылып сонун үй салганга чейин пайгамбарыбыз Абу Айюб ал-Ансаринин үйүндө 6 ай жашаган. Качан гана Абу Айюб ал-Ансари Иракка бир зарыл жумуштары менен келгенде, ал учурда Иракта Али ибн Аби Талиб халифа болгон. Ошондо Абдуллах ибн Аббас Абу Айюб ал-Ансарини Иракта болуп көрбөгөндөй коноктоп сыйлаган. Андай сыйды анча-мынча падышалар да көргөн эмес. Ошондо көпчүлүгү бул ким өзү ушунчалык жупун инсан? Неге бул инсанды сыйлайсыз деп сурашканда, Абдуллах ибн Аббастан сурашкан. Абдуллах ибн Аббас ким болгон? Ал пайгамбардын амекси болгон. Табииндер сурашкан. Сиз пайгамбардын тууганы болсоңуз, өзү көпчүлүк адам сизди сыйлайт. Сиз неге бул кишини сыйлап атасыз деп таң калышканда, ошондо Абдуллах ибн Аббас айткан. Бул киши пайгамбарды 6 ай сыйлаган. 6 ай сыйлагандыгы үчүн, конок кылгандыгы үчүн мен бул кишини конок кылышым сөз түрдө мага милдет деген. Ошон үчүн жакшы инсандарды үйүнө чакырып коноктогон инсандын өзүн коноктоп коюунун өзү дагы чыныгы меймандостук болуп эсептелет. Бул мен айтып жаткан сөздөр бул сахабалардын, табииндердин дасторкон жайып конок күтүүдөгү алардын адеп ахлагы, адамгерчилиги жөнүндө сүйлөп атам. Яхья ибн Закария мындай дейт. Бизге Мухаммад ибн Тариф келип калды. Ал киши бизге жаңы бышкан курмаларды алып келип койду.
Fasalana an na'kul. Kana alыңızdarçı dedi. Jеңizderçi dediler. Fa'abayt. Men yok jebeyim dedim. Yok jebeyim desem al kişi mınday dedi. Men Hafs ibn Gayyas'tan uqqan jerim bar ele. Bizdin dastorkongo koygon jemiş jana tamaktardan jebey koygon adam menen biz uzatıp süйлөшпөйбүз. Andan keyin sözüzü toktatıp koyabız degen ele. Degenden uşul kişinin nasihatlarından kurcala kalbayın dep, anan ошол kurmadan oğuz deyip jedim dep atat. Karang, үйgө kelgen konoga tamak berүүnүn, jedирүүнүн ар кандай жол жобосу бар экен да. Ар кандай жол жобосу бар экен. Табииндер дагы бири-бирин сыйлап урматтоодо. Ушул бир нерсе жеп калса биздин үйдөн. Bir dana kurma jep kalsa dagы Allah'ın алдына барганда биз ушу бир сый урматка бөлөнөт элек. Биздин үйдөн ушул киши тамактанган деп ошону эч кылып шылтоо кылат элек деген таризде. Эгер жебей койсоңуз биз сиз менен сүйлөшпөй коебуз деп коркутуп да тамашалашып жедиришкен да. Нафи ибн Аби Нуайм деген киши мындай дейт. Bir kişi bul nadandык doğurdu. Nadandыk doğurdu. Kadimtul Madine fe ize munatin yunadi. Men Madinaga barıp kaldım deydi. Ali İslam kelelekte. Madinaga kelip kaldım. Oşonda Madinanın keng köçölörünün birinde biri men arada şahme vel lahme felyati dara Dulaym. Kim may jegisi gelse, kim et jegisi gelse, kim kursağın et may menen kampaytıp toygozgusu gelse, anda Dulaymdin үйüne kele bersin, oşol jerde sый tamak bar. Anan men taң kalıp barayınçı dedim. Tamaktandım. Bul Dulaym degen kişi Sa'd ibn Ubada'nın, Sa'd'ın çoğ atası. Sa'd degen insanın çoğ atası. Sahabanın. Kiyinçerek zaman özgördü. Anan dagı Madinaga kelip kaldım. Al uçurda İslam dini kadirese Madinada tarkalıp kalgan. Dagı oşol bayağı çoğun göçüde dagı biri ün çığırıp attır. Kim et jegisi gelse, kim may jegisi gelse, anda Ubada'nın үйüne gelsin dep attır. Ubada janagı Dulaym degendin uğulu. Barıp, anda da bir et jep, anda dagı bir may jep, kursağımды kampaytıp toygozdum. Zaman özgördü. Kiyinçerek Madinaga dagı bir kesem, dagı bir ün kılıp attır. Kim et jegisi gelse, kim may jegisi kelip kursağın toygozgusu gelse, anda Sa'd'ın үйüne gelsin dedi. Karang, çoğ atası bir eşin, konok kütö bilgen insan bolup, andayın balasını ötüp, andayın nebiresini ötüp, andayın şunu kete beretken. Görbeyizbe? Sizdin meyman dostuğunuz, al sizdin aylık mayanağınızın köptügünün, je bolboso til bilgilingizden emes, sizdin babalarınыздın jayıl dastorkon eesi bolgondugu üçün ukumdan tukumga ötüp kele jatkan eң mыкты sıfat bol. Özü konok kütüğünün dagı özünün erejesi var, jol jobosu var. Bayakı küldü, külü köp, dastorkon görgen insan, konoktu sıylay bilgen insan, eşige hiç kaçan jabılbagan insan deyit ko. Dal oşondoy insandardın tukumusuz da siz ошол себептен sizdin үйüңүzгө konok көбүрөөк келет. Men azırkı süyley turgan okuya, bul tabi'iндердин doğrunda bolgon okuya. Yaxşılap oğun. Haddesena Muhammed ibn Süleyman al-Qurashi. Qurash urusundan bolgon Süleyman ulu Muhammed mınday dep aytadi. Men Yemen şaharının, Yemen өлkösünde bir jolda bara jatkam. Jolda muna kulağına temir kıstarılgan, söykөдөй bolgan, kulak söykөдөй bolgan nerse ilip algan bir jaş balany görüp kaldım. Yüzünün sululuğu, kelbetinin kelişkendigi, kulağına ilingen altın gümüş bu aytor oşonun nuru negedir günden yüzüne çağılıp bir okmuşta görünüp durdu. Akırın barıp, koğranıp, ar bir mıhtı nasa dırlardırdap jatkandan "Assalamu aleykum" dep salam bersem, meni karap turup
Men İbrahim paygambardın jolun joldop, oşol uluu paygambardın sünnötün жүzөгө aşırıp жүргөн insanman. Aytıp koyoyun. İbrahim paygambardın sünnötünü egerde жооп берсеңиz, anda men sizdin bergen salamыңызга жооп берейин dedim. Dedi. Bilespi men kanday insanmın dedi. Ana men kanday insansız? Al emne bolgon sünnöt, İbrahim paygambardın sünnötü desem, gününe men uşul жерден turup, bul jagına 1-2 çakırım, bu sol tarafıma 1-2 çakırım çurkap, çoğun insanlardı izleyim. Söz türde taap alıp, anan үйgө alıp barıp konoktoyum. Egerde ova men dagı ошол çakırууңарды kabul kılıp, konoğuңар bolup keteyin deseniz, anda wa alaikumussalam dep salamыңызга жооп берейин. Bolboso salamыңызга жооп бере albayım dep tak kese süyledi. Makul dedim. Oşentip, suyunup ketip, жүрüңüz anda dedi. Şaşa buşa үйüңüzde jönödük. Üydele suyune turgan üy emes. Çatır, alaçık, jakındap kalganda tura turuңuz dedi. Çurkap gelip, oşol çatırdı tıkıldatıp, o kağılayın karındaşım, konok geldi, dep kıykırdı. Kana kütüp al dedi. Oşonda üydün içinen ayaldın ünü çıkıp, toktoy tur, kütü turgula. Allah'a şükür, bugün de bizim dastorkonumuzdan dağı bir konok ostiyet turbayı. Allah'ın bizge bugün konok bergenine, men Allah'a şükür kılıp, 2 rekat namaz okup çıga kalayın dedi. Bul sözlerdi ukkanda aň taň kalıp, men kanday insanmın? Menin kelgenime şükür kılıp şu 2 rekat namaz okusa, men kanday insanmın dep özümdün kim ekenime işenbey turdum. Şunçalık sый urmatga bölöngen insanmın mı dedim. Daro oturup al namazını okudu. Bütgöndeyin ruhsat dedi. Kirdik, meni törgö turguzdu. Anan ele janagı meni estip gelgen jigit bıçağını alıp kayrap durup sırtka atıp çıkıp bir ulaktı jıgıtıp Bismillahi Allahu Akbar dep soydu. Aradan beri teresin sıyırdı. Men oşonda ulam urdanıp ары beri kızmat kılıp жатқан janagı 2 rekat şükür namazını okugan kızga göz saldım. Menin göz salganımды bayqap kalıp faqalet li maga mınday dedi. Ama alimte ennehu kad nuqila ilana an sahibi Yesrib. Gözüňizge etiyat bolunuz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan hadis ukkan emes bileniz. 2 közdün zınası tigilip tikteyi veru devedi vele dedi. O soldonup oturup kaldım. Birok men unçı kalbay kalganımda al mınday dedi. Sizdi jana sizge okşoştordu adepke çakırıp koyu maksatda gana süýledim. Birok üýgö gelgen konoko mınday katуу süýlep özü mümkün mesele dep koydu arkasынан. Oşentip жаңы soyulgan ulaktın etin jep, kursakты kampaytıp toygozup, anan jatıp kaldık. Men janagı jigit menen çatırdın sırtında salıngan töşökö gelip jattık. Çatırdın içinde kızmat kılgan kız kaldı. Birok taң atqıçaktı kıngıldap, Kur'an okup, ıylap dua kılgan oşol kızdın ünün uktum. Taňga jetip, bagımdat namazını okup bütkönden kiyin, anan men janagı jigitke kayırılıp, "Wey jigit, üýdün içindegi taң atqıça ıylap dua kılgan karındaşına karaganda, sen köýrek sajda kıl dua kılışın kereklenkeni sen bari erkeksin da." Desem, al ayal da desem, al meni dalıga çap durup, ay, dağı dile düşünbeysiz da, Allah Taala ar kimge arganday jöndön beret. Karındaşıma oşonday jöndön bergen. Maga siz deylerdi taap gelip, konokta o jönдөмөн berip atpayбы dep dalıma dağı bir çap koydu deydi. Karabaysızbı. Konokto'nun özü, konok kütüğünün özü, özünçe çoň bul önür. Bilespi siz, tigi çoň aş toylarda atayın toydu başkarıp berin degen toydu başkaruçular bolot. Har bir insanga özünçe et tartıp, özünçe tamak tartıp, birinci tamak kayaka tartılış gerek.
бул конок каяка отурулуш керек деген жобо бар, тартип бар бизде. Анан бизде устукан менен бирөөнү сыйлап коюу, устукан менен бирөөнү кордоп коюу да бар да. Бизде ошондой жөндөм бар кыргыз элинде айрыкча. Өзүнчө бир чоң эреже, чоң философия бул өзүнчө. Ошол жигит айтып атпайбы? Мен талааны кезип, көчөнү кыдырып, ушул конок таап келүү бул менин өнөрүм. Ушул менин ишим. Таң аткыча ибадат кылуу, ал карындашымдын өзүнүн ал ибадаты өнөрү. Тамак бышырып коноктойт дагы, анан таң аткыча ибадат кылат. Бул ошол карындашымдын ибадат кылып, ыйлап дуа кылышы сиздей болгон конокту Алла Таала бизге насип этип койгонунда деп атат. Караң. Конок күтүүдөгү бизге чейинки адамдардын баягы шыпылдап кызмат кылышы, сооп издөөсү. Кээ бирки адамдар үйүнө келген конокко кабагынан кар жаадырып, бүркөлтүп эле сүйлөбөй, идиштерди тарсатурс коюп, ушу конок кеткенге чейин такыр көңүл ачылбаган үйлөрдө болуп калат да анча-мынча. Кудай сактасын. Ошон үчүн Аузаиден сурашты да. Ма икраму дайф. Өзү конокко кандай сый көрсөтүш керек? Не деген кандай мамиле кылыш керек деди эле, мынтип айтты, карап туруң. Талaqatul wajhi wa tibul kalam. Конок күтүүдөгү эки нерсе ушулга көбүрөөк басым жасагыла деди. Жылмайгыла да, жылуу сөз айткыла деди. Карагыла. Жылмайгыла дагы, жылуу сөз айткыла деди. Ошол себептен кээ биркилер айтат го, ашың болбосо да, кашың болсун. Ашың болбосо да, кашың болсун дегени, дасторконго кое турган ашың болбосо дагы, кашың ушундай, кашыңдан бир жылмайуу, кашың серпип, ушундай бир жылмайып тур. Шекериң болбосо да, шекердей ширин сөзүң болсун деген мыкты сөз айтып атат да, кара. Конок күтүүдөгү эң мыкты адеп ахлактардын бири. Саид ибн ал-Мусаййиб мындай дейт. لأن أشبع كبدا جائعا أحب إلي من حجة بعد حجة. Жолдо ачка калган мусапырды, кокустан үйгө келген конокту, курсагын тойгозуп коюунун өзү мен үчүн хаж артынан хаж кылгандан да, умра артынан кайра умра кылганда да мен үчүн ушул мыктыраак деп атат. Караң. Хаж артынан хаж, умра артынан умра кылгандан көрө ачка калган кишини, мусапырды, жолоочуну, чакырылбай келген күтүүсүдөн келип калган конокту тойгоз кой мен үчүн артыгыраак деген. Болуп өткөн бир окуяны айтуу менен мен сөзүмдү аяктаймын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Хазрат Али катуу ооруп калды. Билесиздер, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али булар исламдагы эң мыкты тандалма инсандар. Пайгамбардын доорунда, пайгамбардын оң солунда түркүк болуп, тирөөч болуп турган эң мыкты хулафа ур-рашидин ушулар. Өзү негизи ооруп калган инсанга 3 күндүн ичинде, тагыраагы 3-чү күнү барып кабар алуу бул сүннөт. Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман үчөө, Аллах мандан разы болсун алардан, Хазрат Алиге кабар алганы барышты. Булар биз алардын өмүр баянын окуганда ушунчалык катаал, мүнөзгө ээ болгон, ушунчалык күлбөгөн, унчукпаган инсан катары окуйбуз да. Жок, алар жашоодо тамашалашкан, бири-бирин зыярат кылышкан, бири-бирине тамашалуу сөздөрдү айтышкан. Алар үчөө Хазрат Алинин үйүнө келип, ооруп жаткан Хазрат Алинин ден соолугун сурап кабар алышканы келген учурда Фатима энебиз аларды сыйлап дасторкон жайды. Колунан келинче нанын койду, аркы бергисин коюп, анан Хазрат Алинин ооруганына байланыштуу өтө таза бал берилген экен, ошону ортого татынакай бир аппак болгон идишке куюп келип койгондо, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усманга мынтип айтты. Досубуздун мынабул дасторконуна коюлган мынабул балга ар бирибиз 3төн бир сыпат, бир мисал келтирмейинче
Jemey jok dedi. Kim 3 misal keltirse, baldan osu yemey dedi, tamaşalaşıp. Oşonda Hazrat Abu Bakr mınday dedi. İslamdın nuru, mınol menin dosum Hazrat Ali'nin dasturkonun tağ ortasından orun algan, bal kuyulgan, appak tunuk idiştin nurundan da nurdurak dedi. Ankeni bal kuyulgan idiş uşunçalık tunuk, bir tup-tunuk idiş ele. Alemi her bir insandın İslamda imandu bolup yaşaosunun özü, menin dosumdun idişine kuyulgan baldan da tatturak. Birok balga içkey bir karakıl düşüp kalgan eken. Alemi İslamdın ökümü menin dosumdun balına düşüp kalgan içki kıldan içkerek. Al jakınına karabayt İslamdın ökümü. Senin oğlun bu, senin kızın bu, atan bu, eneň bu, bari birdey öküm jürgüzülöt. Dep Hazrat Abu Bakr kutuldu. Hazrat Umar'a kezek keldi. Hazrat Umar aytdı. Şaria, Allah jönötkön öküm, şariat, anın nuru, menin dosumdun dastorkonda bal kuyulgan idiştin nurundan da nurdurak. Alemi her bir insandın şariatka baş iyip yaşaosunun özü, şariattın ökümdörün atkarasunun özü, bal jegenden da tatturak. Birok şariattın ökümü, bul menin dosumdun balına düşüp kalgan kıldan da içkerek dedi. Hazrat Üsman'a kezek keldile, al aytdı. Allah düşürgön kitap Kur'an'dın nuru, bizdin dosubuzdun bal kuyulgan tunuk idişinin de tunugurak, jana nurdurak. Birok her bir insandın Kur'an okusu, okulgan ayatlardın manisini bilüsü, amal kılısı bal jegende de tatturak. Birok, dep baldağı kılga sıpat berip. Birok, her bir insan, her bir ulut Kur'an'dı özünün tiline kotorup alunun ökümü kıldın iç gerek. Ankeni bir tamgadan, bir sözdön tayıp ketse mani buzulup kaladı. Dep al da kutuldu. Üçö emi oz tiyügö kamınıp atkanda Hazrat Ali kagılayın dostor üy esi bolgon maga del ruhsat bergile, men bir aytıp göreyin. Hazrat Ali sözün başladı. Meni sıylap, habar algany kelip, birok menin üyümde konok katarı oturgan konoktordun köngülü, konoktordun nuru, menin dastorkonumda bal kuyulgan nurdu idiştin nurundan da nurdurak, konoktordun nuru. Konoktor menen alim sabak kılıp, al ahvalды süйлöşüp, ötkön getkeni koğuraşıp oturuunun özü, menin idişime kuyulgan baldan da tatturak. Birok, üyüge kelgen konoktun köngülü, menin idişimdegi balga düşüp kalgan kara içke kıldan da içkerek dep süylögende. Andıktan üyüge kelgen konoktun köngülü oşonça içke kagılayın, köngülünü ortup albaň. Andıktan men geçe sabaktın başında aytdım ele. Sizdin üyüňizdögi eň sıylı, kadır barktu, kaytalanğız, bir getse kayra kelbey turgan konoğuňuz al sizdin ataňyz men apaňyz. Jakşylap syylap alyň. Memandos, jayıl dastorkon esi bolgon menin süýüktü bir tuğan ağa ini eje karındaşlarım, jana ateneler, barıňyzdardyn karmagan, jana karmay turgan orozoňyzdardy Allah Taalam kemçiliksiz kabul kılsın. Daim ajarlı, jayıl dastorkondun esi bolup jüre beriňizler. Kayradan kийинки sabakta jolukkanга çeyin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.